Кимде өмүрү берекелүү болгондун кааласа, ал туугандары менен жакшы мамиледе болсун дейт. Тууганы менен жакшы бол. Биз ислам десе эле ойлойт экенбиз туугандар намаз окуш, жол кий. Жок, андай эмес. Ислам тууганга жакшы мамиле кылыш, ислам кошунага жакшы мамиле кылыш, ислам бир туугандарга жакшы мамиле кылыш. Ал мына сизге бир окуя айтып берейин, буну баштан бир жамаатта айтабыз. Биздин ата-энебиз бизди багат, биз үчүн өмүрүн сайганга даяр болот. Биз өзүбүз жок үй бүлөдө жашадык дейт. Бирөө атам байкуш бизди багабыз деп аракет кылып, мен 1-класска мектепке барата турган жалгыз иним бар эле дейт. Атам бир күнү базарга мен мектепке бара турган болуп, акыркы акчасына кийим алып келгени кетти. Иним менен биз экөөбүз кол кармаш автобусту күтүп отурдук дейт. Атам келди, муңайган жүздөрү менен бир эле көйнөк менен бир эле шымга акчасы жетет экен. Менин келип колума карматты, иниме кийим жеткен жок. Бирөө иним менден кийим алганын сүйүнүп айтты дейт. Байке, сиз менден улуусуз. Сиз кие бериңиз, сизден артканы мен киемин. Мен сизге жакшылыкты каалаймын. Өзүмө каалаган жакшылыкты сизге каалаймын. Сиз мектепке барып келиңиз. Сиз менден улуус деп мага сый урматты көргөзөт эле. Бирөөгө аттиң мен дейт. Ушундай бир башкача жан дүйнөм тар адам экен дейт. Кыргызда сөз бар. Сенин пейлиң тар болсо, сен пейлиң кенен болсо, сен ааламды ичиңе батырасың. Бардыгын ичине батырасың. Бир туугандарыңды, тайжелериңди, неберелериңди бардыгын ичине батырасың. Бирок сенин ичиң тар болсо, сен мына даңкыйган ааламга өзүң батпайсың дейт. Ичимдин тарлыгынан ошол кийимди карматкым да келген жок. Ошол кийимди да бергим келген жок дейт. Анан кечинде иним сурады дейт. Байке, бериңизчи, мен бир жол кийип көрөйүн. Бул кийим сага чоң, мен бергим келбегенден бир ар кандай шылтоолорду айттым дейт. Бул сам кийим сага чоң болот. Эртеси күнү айтты дейт. Байке, бир жол бериңизчи. Мен бак элегин да болсо түрүп кирип алам дейт. Бирок мен ичим тар экен, өзүмө каалаган жакшылыкты башкага да каалап аптырмын. Бергим келбеди дейт. Анан жадата бергенинен айттым дейт. Мейли, бүгүн мектепте сен даярданып тур, мен келгенден кийин сага бир жол кийгенге берем дедим. Мектепке кеттим, мектепте кетсем мени бүгүн агам мага кийимин берет деп күтүп отурган экен дейт. Бирок агайлар кирип келди, чота бирдеке болгонун байкадым, сабак бүтө электе эле сен үйүңдү көздөй жөнө деди. Үйдө эшиктин алдына келатсам бози тигилип туруптур дейт. Жүрөгүм шуудей түштү. Эмне болду деп карасам, иним мен азыр агам келет. Бүгүн мага иним обещать эткен агам мага. Бүгүн мага кийимин кийип бергөнгө бир жол берем деп айткан деп, сүйүнүп отуруп көчөдөн өтөм деп машина коюп өтүп кеттир дейт. Жүрөгүм айрылды. Канча кучактап ыйладым, айттым: "Я Алла, мен өзүмдүн жаныма бергенге дайынмын. Мен акыркы тууганым эле, я Алла, кайтарып берчи. Кандай кылсам да баарын бергенге дайынмын, я Алла. Я Алла, мен аттиңай, мен акмактык кылдым. Иним ойгонсоңчу" деп канча кучактап ыйладым. Канча көз жашымды төктүм. Жалгыз тууганым бар эле дейт. Бирөө аттиң өмүрү ушундай экен, тадыр ушундай экен, кете берди дейт. Бир тууганым деп азыр башка жактарга барганда көрөмүн. Эже менен сиңдилер катташып, неберелердин баардыгы байрамдарда, айт намаздарда чогулуп, бир туугандар чогуу тамак ичкендердин көрөмүн. Ага инелери баардыгы бири-бирин конокко чакырып, ата-энесин чогуу тамак ичкенди көрөмүн. Бирок мен жалгыз бир тууганым бар эле, ал да чук болуп калды, ичим ачышат. Канча бир туугандарды көрөмүн, чогуу отургандарын, чогуу тамак ичкендерин, чогуу умрага кетип аткандарын көрөмүн. Бирок айттың, эмнеге аны мен көңүлүн алып койбодум деп, мен жүрөгүм до сих пор мени кыйналат. Туугандар, кандай эле мен кийимди бербей атканда, сиздин тууганыңыз, сиздин сиңдиңиз, бир энеден туулган сизден акча сураган жок, сизден внимание, сизден көңүл сурап атат. Сизден бир убакыт сурап атат, сизден бир жаштакай мамиле сурап атат, жакшы сөз сурап атат. Бирок кандай эле биз ошо жана жаш бала кийимин бербегендей, биз туугандарыбызга жакшы сөзүбүздү бербей атабыз. Биз туугандарыбызга жакшы мамилебизди айтпай атабыз, жакшы сөзүбүздү айтпай атабыз, көңүлүн көтөрбөй атабыз. Кыргызда макал бар эле, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет деген. Бирок биз ошол тууганыбызды бактабай атабыз. Бир күнү сиз сиңдиңизге барып зыярат кылайын дейсиз, сиңдиңиз өтүп кеткен болот. Өлүм айттырбай келет, ар бир жан өлүмдүн дамы татат. Ал умрада жүргөндө келет, ал ибадат кылып атканда келет, ал уктуп атканда келет, ал тансыга чыгып атканда келет, ал тойдо жүргөндө келет, ал ар бир убакта келет, ал айттырбайт ал сизди. Ал сизди кубалабайт, сиз калып качсаңыз алдыңыздан чыгат. Бирок өмүр кыска. Сиз бир күнү сиңдиңизге барып, сиңдим, сенден деп ден соолугун сурайын дейсиз, бирок сурай албай каласыз. Сиз бир күнү барып илиңизден сиз көңүлүн сурайын дейсиз, сурай албай каласыз. Сиз өмүр келиште тартип бар. Биринчи чоң атасы келет, андан кийин баласы келет, анан небереси келет, анан иниси келет. Бирок кетиште тартип жок экен туугандар.
Атасы туруп туруп небереси кетип кала берет. Чоң атасы туруп туруп деле баласы кетип кала берет.